Кыргыз саясатында карапайым калкты будамайга салып, алдап ар 5 жылкы шайлоодо кайрадан эл көзүнө караанын көрсөтүп чыга калган чиновниктердин катары көп. Алардын бири Өмүрбек Бабанов. Бабанов буга чейин вице-премьер-министр, премьер-министр өңдүү жогорку кызматтарды аркаласа да алгылыктуу иш алып бара албаганы байма-бай айтылып келет. Бирок Бабанов шайлоо учурунда пайда боло калып, кат убада берген жагынан эч кимге камчы салдырбайт. Антип айыл өкмөттөрүстөр өзгөрөт. Аларга жеңилдетилген 7%дан кредит бербесек, 10%дан берсек жетпейт дейт. Ошол эле учурда бул программаны кабыл алып туруп, өкмөт 4 жылдын ичинде 4 миллиард сомду банктарга жок кылды. Мынакей ошондой чыгаша кылган нерселерди башкача өзгөрүү кылышыбыз керек. Аны кредит түрүндө 7%дан берип, банктарга дотация кылбаса, 4 миллиард сомду бүгүн элибизге берсек болмок. Өмүрбек Бабанов буга чейин элге 7%дык насыя беребиз деп коомчулукту ишендирип келген. Бирок ал элге эмес, өзү үчүн 4%дык насыяны Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан Бишкектеги Азия Мол соода борборун курууга $17 миллион насыя алганы ачыкка чыгып кеткен. Кристалдай тазамын деген Бабанов Англис пародасындагы күлүк атты түрк ишкеринен пара катары алган деп өкмөт башчылык кызматынан оодарылган. Ана 7% кредит айтасың. Бетің босала өлің, $17 миллион 4%дан елге өрбей 15 жылға. Бербей өлің ошонда күйеті кесін елге 1 миллиард 200 миллион сом болады. Бабанов мурдагы берген убадаларын аткарганды унутуп, кайрадан саясатка кайтып, өкмөт башчы болууну самаганы көпчүлүк тарабынан сындалууда. Айрымдар аны айткан сөзүнө туруп, жеке ишкерлик менен алектенсе туура болмок десе, кээ бирлер Бабанов өкмөт башчылыкта мурдагы кыңыр иштери үчүн абактан жооп алуу керек дешет. Керек болсо, ошо артында турган калдайган калкын, элин дагы мындай баягы маанайын карабай туруп тескери бурулуп кеткенге даяр да. Мисалы, бул биздин шайлоолордо, президенттик шайлоодо деле болбодубу? Жүздөгөн миң шайлоочулары кала берди. Ошол эле учурда мен кеттим деп кеткен учурлары да болуп калып атпайбы? Бул жагынан алганда дагы бул өздөрүнүн өмүрүнө дагы абдан бир мындай кооптуу учурлар болот экен. Ошон үчүн саясатчыдай, бизнесмендей жол тандап алса жакшы болот эле дегим келет. 6-7 кылмыш иши бар, аябагандай чоң кылмыш иштери бар. Улуттар аралык жаңжалды да күчөткөн кылмыш иштери бар. Башка мына мамлекеттин мүлкүн жеген боюнча канчалаган маалыматтар келип түшүп атат. Ошон үчүн ал премьерге коюш эмес, биринчи кылмыш ишинен кутулуш керек. Ал соттон кутулуш керек, тазаланыш керек. Ал тазалана элек да. Ал эми анын депутаттарынын ал жөнүндө премьер кылабыз деп айтканы эми уят иш да. Кылмышкер адамды кантип премьер кылабыз? Элге куруу убада берүү, калкты алдагандан тажабай, калк казынасын кемирген, эл көзүнө көрүнгөн адамдардын жазасы өтө оор болоору диний өкүлдөр тарабынан да эскертилип келет. Эгер 6 миллион адамдын акысыны, бюджетти урдап алсаң, 6 миллион адамга карыз болосуң да. Мына ушул жагы өтө опурталдуу. Мына ушуну аттангандар, мисалы үчүн ошол жерлерге барып, жооптуу жетекчи болгонду каалагандар алдын ала ушуну ойлош керек да. Бебечара, баягындай кедей кембагал, жетим жесир деген нерселердин акысы бар. Куранда айтат, жетим жесирлердин акысыны ким жеп алса, анын ашказанынан кыямат күнү от чыгат дейт да. Эске салсак, Өмүрбек Бабановго карата кылмыш иши козголуп, мамлекеттен Орусияны көздөй качып кеткен. Анын кылмыш иши боюнча улуттук коопсуздук кызматы азырынча толук карап бүтө элек. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.